Кетти. Анда биз эменин Инстаграмдын эмесин чечтик окшойт. Адилет дизайн боюнча жардам беребиз. Насихат же посттор жүктөп турабыз. Анан эгер сторис боюнча ойлор бар болсо, ошонго эле жүктөп турабыз общий. Эме боюнча ушу Instagram боюнча бүгүн дейлиден да сүйлөштүк, уктап аткан жоксуздарбы? Ушул дейли акыркы жолу 3 жолу өтөт. Эртең бүрсүгүнүн аркы күнү. Андан кийин 2 жума болбойт. Токтойт да. Анан дейлинин ордуна дайджесттер эле чыгып турат. Анан 2 жумадан кийин 25-инден баштап ошол эртең мененки дейлинин убактында күнүгө бир конокту чакырып турабыз Күз Демилгеден. Аны ошол менен мен маек курам да. Таанышыпчы. Агай, азыр мен контент календарга киргизип коеюн анда 25-инден баштап, 25-инден баштап. Конок встреча дейинби же кандай кылайын? Ошонун атын, ошондой рубриканын атын ойлоп чыгыш керек болот да, типа Доброе утро, страна, или там эртең мененки жаңылыктар, или эртең мененки конок деп жанагы эртең менен бир передачалар болчу эле го, анан бирөө келип сүйлөп. Замана дегендей деп койсойчу. Таңкы конок. Таңкы конок десе болот. Азыр бизде өтүп атат го, иш күндүн кечи деген сыяктуучу. Только эртең менен бирөө келет. Анан мен аудио менен сурайм, типа кимсиң, эмнесиң, эмне кыласың депчи. Анан ал сурап бүткөндөн кийин ошол записти аудио кылып туруп, бир неме сүрөткө коюп, анан визуально кошуп туруп, ошону немеге пост кылып чыгарабыз күнүгөчү. Неме делинин ордуна күнүгө пост болуп, ошол коноктун сүрөтү кайсыл жерде жашайт, анан аудиосу менен чыгат, анан ошону кайра сторисиге чыгат да. Ошентип ар бирөө менен таанышып чыгабыз. Ошондо 5 жумасында 5 конок келет. Алар болсо алдын ала тоже неметип таба алабыз. Анан бир жумада бир или 2 жолу Instagram лайв чыгат. Каухар эже ведущий болот. Биринчи мен чыгам, андан кийин Каухар эже башкаларды чакырып лайв кылат да. Башка дегенде, то есть жана сиз азыр жазып атпайсызбы, ар бир команда бирден пост жазып берилет депчи. Ошондой сыяктуу ар бир командадан бирден киши ошол лайвга чыгып турат да. Анан ошол проекти жөнүндө жооп берип, анан ошол Instagram подписчиктерге жооп берет да, типа кандай экен келечектин ичинде, кандай экен долбоордун ичинде, Күз Демилгенин ичи кандай экен, кандай иштейт, ошолордун баарына жооп берет. Проект боюнча вообще айтиге кантип кириш керек деген суроолор болсо да жооп кете берет да. Ошондой дагы анонс керек болот заранее. Лайв чыгабыз ушунчасында деп. Адилетке жазып атканда как раз ошолордо заказ берип даярдап койсоңор болот да, 2 жумадан кийин келечи. Или даже аны болсо 2 жума эмес, уже эмдиги жумадан баштап, или даже ушул жумадан баштап пландасак болот да. Допустим, 4-чү или 5-чи күнү сабак башталганга чейинки мурун 1 саат мурун, допустим, ошондой убакытта тандасак болот. Анан 1 саат как раз ошо лайв кылсак болот да. Ошого дагы мындай анонс кылып, ошондой неме келген, анан бизде сүйлөштүк болуш керек өткөндө, лайв кылабыз деп. Хорошо, азыр мен жазып койдум, аны Trello карточкасына киргизип, адамдар мындай эмелерди, участниктерди дайындап коеюн. Анан приблизительно давайте, Азамат агай, определимся, именно кайсы күндөрү лайв кылабыз. Вторник, четверг или среда, пятница кылбайлыбы? Понедельник тяжелый день, не предлагаю дегендей. Понедельник тяжелый. Вторник, четверг кылсак болот го, понедельник, среда, пятница силердики сабакта как раз. Да, кстати, ошонусу бар. Лайв кылсак болот. Лайв морнинг болот, эртең мененкисин. Кечкисин болот. Кечкисин дегенде, кечкисин. Ошондо обычно 8-9дарда көп кишилер отурабы, лайвда. 9 жакшы го дейм. 9 удобный болот. 1:00. И четверг тоже бир лайв кылайлы, Таңкы боюнча суроо берейинби? Таңкы прям күндүз тартылабы? Жок, таңкы болгондо ал меники таңкы да. Меники эртең менен 7:30 болот. Силерде болсо 11:30. Обычно делинин ордуна мен просто ошол убакытты жарым саатта неме менен сүйлөшөм, конок мененчи. Лайв болгон күндөрү да таңкы болот да агай, Жок, лайв болгон күндөрү силерде 9 болот. Жок, лайв, вот, допустим, четверг. Ооба, лайв болгон күндө таңкы болот, и кечинде лайв болот,
мисалы таңкы болсо 5 күн болот, 5 күн мен сүйлөйм да. Ал лайфта болсо мен бир эле жолу катышам башында. Калганын Каухар эже өзү башкалар менен катышып кете берет да. То есть бизде ким инстаграмда отурса ошолорду чакырып, мисалы азыр немелер жакшы отурат го. Уверстин командасы бар, көп отурган ошолор менен же болбосо Айпери бар, Кажыгужудан, то есть көп адамдар бар активдүүчү, Гулира бар, Сырга, Миржас, ошолор менен эле лайф кылып сүйлөшүп кетет. Если ким макул болсочу, видео включать эткенге. Үйрөнөр эле лайф кылганда. Хорошо. Нагай ти хэштегтер боюнча пока долбоордун аттары менен эле кете берсин да. Анткени бул долбоорлор ар бирөө өзүнүн инстаграм баракчасын ачат да. Ооба. Ушул бойдон эле кете берсинби? Ооба. Баарын кириллица кылайлы же ушул аралаш болуп кете берсинби? Ушундай делсе болот, ушундай деле болот. Бирок ортолорунда пробел керекпи хэштегтерде? Чогуу кете берсе деле жок го дейм хэштегке. Ким билет, билбейм. Насихат эже кандай дейш? Хэштег керек болот, анан ар бир посттун алдында бул агайларды кошо берген туура эмес болуп калбайбы деп ойлоп атам да. Мындай важный пост болсо, мындай алар чтоб өзүнүн сторисине киргизе турган неме болсо, анда аларды кошуп койсок болот да, ылдый жагыначы. Анан каждыйын эле кыла берген туура эмес болуп калат го деп ойлоп атам да. Жадатып жүрбөйбү дейм да бул менторлордучу. Хэштег обязательно. Просмотр көбүрөөк болот. Поисковиктен ушу сөздөрдү набирать эткенде биздин пост чыгып калат. Я думаю, может, когда мы менторларды упоминать эткенде, может быть, как-то приход увеличить сможем дегендей мааниде предлагать эткем, да? Или не получится? Ну, стористе по-любому биз белгилешибиз керек, агай, Стористе белгилей бергиле, если менторлор жооп бергиси келбесе, алар неме бөлүшпөй эле коет, и все. Ти постторгочу? Постторго достор ошол как раз проблема болуп атат. Ошону кантип жеңиш үчүн как раз жанагы биз лайфтарды жасашыбыз керек, үйрөнүпчү. Анан ошол лайфтарга, допустим, Каухар эже мен эмес, еще башка менторлор чакырса болот да. Личкага чыгып, биз ушу күздемеге жазып атабыз, лайф жазып атабыз, келип бергиле десип ошентсе да болот да, алар лайфка чакырып, допустим. Болбосо биз чөйрөгө чакырабыз баарынчы. Акырындык менен ушул азыр менторлор өз-өзүнчө жүрбөй, алардын баары акырындык менен биздин проекттерге аралашып баштайт да. Биздин проекттер уже сайттар даяр болсо. Ошон үчүн күздемелген сайты керек бизгечи. Күздемелген сайтын жасап баштагандан кийин биз көрсөтүп баштайбыз, ушундай проект жасап атабыз, келгиле, чогуу иштешели депчи. Анан ошондо уже белгилеп калабыз да, жакшы таанышып. Анда Азамат агай, менторлорду отмечать этип атканда биз го түшүнүп атабыз. Сырттан келген киши ушул репосту ушул менен иштеп аткан ушул кишилер экен деп түшүнөт да. Может, мисалы чөйрөнү ким чыгарса, ошо чөйрөдөгү адамдарды коебуз ылдый жагына, элдер таанысын да. Ооба, ошол да туура да. То есть ошон үчүн азыр бизге важно, чтобы биздин инстаграм баракчаларыбыз билишибиз керек бири-бирибиздикинчи. Азыр мисалы менторлордукун билебиз, өзүбүздүкүн пока билбейбиз да. Ошондуктан лайфка чыгып атканда ошолор менен таанышып, ошолорду белгилеп туруш керек да. Анан ар бир проект чыгып атканда, пост жазып атканда, мисалы ошол проект иштеп аткан адамдардын инстаграмдарын баарын белгилеш керек. Анан ошолор бөлүшкөндө, алар кайра эле бөлүшүп атканда менторлор өзүлөрү белгилеп алат да ожечи. То есть менторлор по-любому белгиленет экен да, мен байкадым, баары белгилешет экен. Ну, не уйти от этого, да. Айла жок. Анан белгилегиси келе тургандай болуш керек да, аябай биздин контент кызыктуу болчу. Анан агай, эмне боюнча да, эгер оюн кылып акчага ойнотсок кандай карайсыз? Жок, пока андайлардын кереги жок бизге. Бизге азыр деген неме бизде отургандарды беттерин сыртка чыгарыш керек. Биз эч ким азыр видео күйгүзбөй атпайбызбы? Ошол видео күйгүзгөндү үйрөнүшүбүз керек да, чтобы биздин үнүбүз
биздин бетибизге бир келип лайв, то есть если ошол эле менторлор байкасаңар, алар баары видео менен чыгышат. Бизге чыкканда почему-то оор да, ошону биз жеңип, ошон үчүн бири бирибизге жардам беришибиз керек да. Каухар эже баштаса, анан мен ага кошулсам, анан ушинтип акырын отуруп, ар бирөөбүз ушинтип чыгып отурсак, анан биздин историяларыбыз уже билинип калат ушу менторлоргачы. Анткени менторлорго өзлөрүнө важный да, алар эмне үчүн бизге иштетип атат, бизге ментор болуп атат, анткени биз өссүн деп атат да. Биз өсүшүбүз үчүн жанагы пресловутый как раз талай айтып атпайбы, зона комфортадан чыгыш керек да. Зона комфортадан чыгуу нерсе ошол как раз лайфка чыгыш керек да. Ошондо лайфка чыксаңар, зона комфортадан чыгасыңар да. Анан ошондо менторлор өзүлөрү силерди белгилей баштайт уже. Ара могу адам өнүгүп атат. Биз өзүбүз өнүгүп баштайбыз да. Ошол важный да, активно иштеп аткандар как раз персональный брендинг иштеп баштайт да, жеке брендинг. Вот мен ушундай сайт жазып атам или проект жазып атам деп. Живой болмок да? Ооба, ошондой болот. Анан барыңар, желательно барыңар уже өзүңөрдүн инстаграмыңарды, либо профессиональный инстаграм ачып, ошону пиар кылып башташыңар керек, либо личный инстаграмыңарды ачып туруп, ошол жака профессиональный кылып өзгөртүп башташыңар керек да. Неме өзүңөрдүн личный сүрөтүңөрдүн арасына уже профессиональный бир немелерди киргизипчи, проектте болуп аткан сүрөттөрдү, проектте болуп аткан иштерди, какой-то бир жазып аткан артефакттарды чыгарып, скриншотторду чыгарып, отзывдарды чыгарып, сүйлөп аткандарды баары чыгарып, ушинтип аралаштырып баштасын керек да, чтобы силерди белгилегенде адам кирип туруп, силердин жалаң семейный сүрөттөрдү көрбөй, ичинде мындай жумуш сыяктуу сүрөттөрдү да көрүш керек да адамчы. Бул ушинтип ITде иштеп атыптыр деп сразу билингендей болупчу. Ушундай экен деп. Анан силерде как раз шанс. Эми силер жөн эле үй бүлө эмес, как раз өзүңөрдүн проекттин жөнүңөрдө уже силерде маалымат көп болуп калды, 3 спринттен беричи. Ошол жөнүндө уже историялар жазып баштасаңар болот да. Ошолорду как раз преобразованияларды азыр уже жазып баштасаңар болот да. Кантип өзгөрүп атасыңар, кантип силердин жашооңор өзгөрүп атат IT мененчи. Эмнелер өзгөрүп атат, ошону жазып баштагыла, бөлүшүп баштагыла, анан күздө эмилге да ошону бөлүшүп баштайт силердикичи. Косметикасы. Хорошо, агай. Насихат в своем репертуаре. Жок, агай айтып атпайбы, неме камераны күйгүзгүлө десе, значит косметика бүт баарын даярдап туруп, заранее айтыш керек десеңер, бүгүн ушундай депчи. Скоро чөйрө ачылат. Чөйрө кошулган чөйрөнүн зумуна кирсеңер, баары видео күйгүзөт. Көбүнчө видео күйгүзөт да. Мен да уже видео күйгүзбөй көнүп бартам. Ага, бизде арабызда көп андай видео күйгүзүп неметкендер жок да, ошол тұсар. Ооба, ошону өзгөрткөнгө аракет кылыш керек да. Ошол даяр болуш керек да. Сен какой-то бир чертаны уже өткөнгө даяр болушуң керек да. Анткени жумуш калып атканда айтат, видеону күйгүзчү депчи. Типа, жок, мен күйгүзө албайм делбейсиң да. Ооба, бизде да башында жанагы челленджди дагы иштеп жүргөнүбүздө видеону мен эле күйгүзөт болсом, карасам эч ким күйгүзбөйт, анан мен да уже күйгүзбөй калдым. Эмди биз өздөрүнөн эле таанып атпайбызбы, мындай билбейбиз. Көбүн көргөн эмеспиз. Ошону өзгөртүп баштайбыз как раз. Эми акырындык менен, азыр баарына требовать эткен жокмун, давайте. Жок, акырындык менен через лайв, через конок менен таанышуу менен как раз өзгөртүп баштайбыз. Бул лайвты даже 25-ин эмес, так. Мисалы, могул четверг жасасак болот, бүрсү күнү. Бүрсү күнү яка жылдыр берейин андай. 7-сине. Биринчи лайфты 7-сине коелу анда. Мисалы, эртең жазып баштаса болот. Адлет как раз чогултуп эле, баарын чогулгула деп. Адлет неме анонс жасап көрсөң болот, жанагындай обычный лайфтарда анонс болот го. Эки адамдын сүрөтү, проекттин аты, саат канчада, суроо жооп, күздө эмилген логотиптерин коюп, меникинин Каухар эженин сүрөтүн таап коюп, даярдап койсоң болот. Анан ошону биз анонс кылабыз эртең.
Бүрсүгүнү лайфка чыгып таанышабыз. Анан ошондо көрөсүңөр деп. Ага, мен ойлоймун, ошол 1-2 лайф болгондон кийин башка келечектеги студенттер кызыгып чыга башташат, уже очередь занимать этишипчи. Еще будем запись на месяц болуп кетеби дейм. Бүгүн Олжо агай как раз жаңы студенттерге айтып бериптир, биздин Discord'ду көрсөтүп, мына келечек диджиталда разработчиктер деп. Уже биз башкаларга неме болуп атабыз, типа уровень көрсөтүп, ушул жакка стремиться этишигер керек деп калат окшойт. Анан бир нерсени айтып кетейинби? Тиги бул чөйрө долбоорлордо катышкан участниктерге айтып кое аласыңарбы? Күздөмү боюнча кандай өзүнүн личный жана Instagram страницасында пост чыгарса, бизди отмечать этсинчи, анткени бир 5 кишидей эле неметип атат, отмечать этип атат. Анын ичинде менторлор да. Анан мындай живой кишилер жок болуп атат. Ооба, Ошону объявление кылып айтып койсо болобу? Ошол проблема отпайбы бизде? Instagram проекттерди кылып, бирок Instagram неме өзүбүздүн Instagram'ыбызды пока как бренд катары развиваться этилбей атат да, или биз түшүнбөй атабызбы, или мен пока түшүнгөн жокмун эмне болуп атат ал жагычы. Эми баарын баштасак болот, акырындап лайфтан баштасак, анан элдер кызыгып тартылып баштайт. Анан ошо түшүнүп отмечать эткенин баарын билип неметет болуш керек. Анткени көпчүлүктө мындай практика жок болчу да болуш керек буга чейинчи. Анан ошо кичине бир аз кызыгып, элдер башка результаттарын көрсөтүп аткандан акырындап элдер кызыгып тартылып келатат да. Анткени бизде то же самое келечекте ушундай эле ситуация болгон. Мисалы, буга чейин баардыгыбыз мындай бири-бирибизди жакшы тааныбай, анан группаларга бөлүнүп, анан жанагындай Summer Challenge болуп, анан Summer Challenge'ге башында да көптөр эч ким катышпай, анан кийин командалар өздөрүнүн результаттарын көрсөткөндөн кийин анан акырындап тартылып баштады да элдерчи. Башында точно ушундай эле ситуация болгонбуз биз дагы. Бир аз лайфты баштап койсок, уже может быть потом акырындап элдер тартып келет. Сүйлөштүк. Пост анда Instagram боюнча вопросы мы на сегодня закрыли, да? Давайте тогда перейдем эмеге WordPress-ке. У меня сейчас я открою WordPress-те. Башат. Угатабыз. Тиги Инстаграмда жанагы бир стилде анан бир шрифт тандасак деген ой болуп аткан да. Ар кандай эле кетип атат. Ошон кандай кылсак болотчу, ошондой эле кете берсинби? Жокуш. Алтынбек ошол стилди өзгөртөм деп эле шипылдап жүрөт, эч ким укпайт Алтынбекти. Алтынбек деп коем. Адилетте. Стил тандасак башка немелерди карасаң бүт эле аябай өзүнүн бир стили бар, анын шрифти бар да, көзгө да жакшы көрүнөт. Башында биз Instagram жаңы башталып атканда бизде Чынара деген кыз бар болчу, ошол бир стилди анан бир страницаны көрсөткөн да Instagramдагычы. Ошондой стилде кылсак болот депчи. Анан биз ошол стилди баштаганбыз как раз биринчи күздө эмилге деген посту эметкенде. А потом Чынаранын колу бошобой отказ берип, и аягында биз уже мындай ар кандай стиль кылып жүрдүк да. Анан могу стилди, шрифти эгер Адилет силерде какой-то бир наработкаңар бар болсо, бир какой-то примерлер бар болсо, Instagram каналына жүктөп бериңиз, анан ошол жактан тандап алабыз. Биз дагы башкалар да участниктер тоже эгер оюңуздар бар болсо, какой-то бир определенный стиль боюнча же шрифттер боюнча Башаттын каналына жүктөй бергиле, анан тияктан ошо Instagram каналына жүктөп, ошол жактан анан талкуулоо кылып алсак болобу агай? Проблема деген азыр Адилет эмнеге иштебейт? Анткени биздин
Инстаграмды бир дизайнер алып барбайт да. Биз уже башка проекттерге заказ берип койдук. Анан даже канча биз сонун стилге алып келсек да, ортосунда кыпчылып бир непонятный немелер башталат азырчы. Ызычу посттор. Биринчи, экинчи, үчүнчү проекттер күчтүү проекттер кетип атат. Биринчи мисалы Кутуча, Ашар, анан Чөйрө чыгат. Андан кийин уже вообще ызычу посттор келип баштайт да. Шрифттер мындай кыскача кеткен. Если Адилет баарын жасайм десе, анда бүт командалар менен бир неме болуш керек болот да, мындайчы. Бир бренд дизайн менен коммуникацияга барыш керек да. Анда бүт жазып аткандарга менен коммуникацияга кирип, мондай бизге именно мондай пост керек, мондай стилде пост керек да. Силер өзүңөрдүн стилиңерге жасаңарга болбойт деп баарына түшүндүрүп бериш керек болот да. Анан как раз Адилет айтып аткан, мисалы Nike-тыкы, там Adidas-тыкы баарыныкы бир стилде болот, даже көп дизайнерлер иштесе дагычы. Apple-дыкы өткөндө как раз айтып берип атпады дизайнер. Ошондой кылыш үчүн анда аябай көп коммуникация керек да. Анан билбейм, Адилет ошончо убакытың, энергияң жетеби ошонун баарына түшүндүрүп бериш? Биринчи анда мен жанагы немелерди өз ара чечишип бир тандап алсак, анан калган жактарын. Биз тараптан берилип аткан посттор ошо бир дизайн, бир стиль менен кетсин. Ар бир проекттен келген посттор өздөрүнүн эмесине фристайл кылып койсок кандай болот? Азыр и так деле ошондой болуп атпайбы? Мисалы азыр Адилет жасаган 15 менен 16, 17 неме стилдер мага жакты. 3D, объемный, бирөө окшош болуп, анан азыркы посттор даярдалат. Ошол постторду дагы ошол стиль менен жасап кете берсе болот. Ошо как раз бир стилде болуп калат. Анан бизде дагы Башат бар да. Башатка как раз нолдон баштап стиль ойлоп чыксам болот. Ошо Башаттыкты больше стабилдүүрөөк, анан долго играющийрээк болот да. Күздө Эмилгеде айткандай эле, мисалы бир жарым 2 айдан кийин уже асайып калат. Күздө Эмилгеден акырын асайып кетип калабыз да. Ошондон Күздө Эмилгенин ичинен эксперимент катары ар кандай стилди колдонуп, үйрөнүп көрсө болот да. Иштейби, иштебейби текшерипчи, сен ошол идеяларыңды башкаларга түшүндүрүп берип көрсөң болот. Прям мындай азыр бизде дизайнер жок күчтүү. Анан сен мисалы күчтүү дизайнер болуп келдиң да. Эми сен өзүң оюңду продавливать этип неметсең болот да. Силер контентти мага бергиле, бирок дизайны мондай болуш керек деп, мындай катуу эле мондай дизайн керек бизге. Бизде ушундай дизайн сүйлөшүп алганбыз деп ушинтип неметип алсаң болот, өзүң стилиңди көрсөтүп, мондай стилде депчи. Биздин арабызда азыр күчтүү дизайнерлер Шайыргүл бар. Күчтүү дизайнерлер. Эки Шайыргүл бар бизде, Азмат агай. Шайыргүл Манапова биз жана дизайн тартпайт. Шайыргүл Имарова да бар, ал да жакшы дизайнер келечекте. Ал да биздин командада. Адилет үчөө кошулуп жакшы дизайнерлер бар бизде. Адилет, Шайыргүл Манапова, анан Шайыргүл Имарова деген бар. Элмира Умарова да бар. Вот Адилет, анда ошол Шайыргүл, Адилет, Элмира болуп чогулуп алып өзүнчө бир дизайн отдел ачып алгыла Күздө Эмилгеге. Өзүңөрдүн оюңарды, идеяңарды кичинекей группа болуп сүйлөшүп алып, анткени Адилет сен общий группага кайрылсаң, общий группага бара бир. Бизге главный контент чыкса болду деп отурушабыз да. Ошондой Адилет анда бизге Башат үчүн бир эме чогулуп дизайнерлер менен бир стиль тандап бергиле. Кыргыз Күздө Эмилгеде биз тараптан чыккан посттор, сиз сунуштаган пост стиль менен кетебиз, проектлер өздөрүнүн дизайнын колдонсун да. Түшүнүктүү болду да. Болду, анда мен могу суроолор боюнча Instagram Trello'дон карточка түзүп берем. Анонс боюнча Адилет бизге дизайн түзүп бересиңер да, Лайф үчүн. Сизди жазып берейин. Анан текст боюнча Гүлнасы же SMM команда менен сүйлөшүп бизге анонско текст түзүп бериңиз. И уже завтра мы должны запустить. Получается, у нас четверг неме болсо, среда уже анонсту чыгарып беришибиз керек.
Нас живы здесь? Ооба угатам. Я ошо СММ команда менен Сизде ойлонуштуруп. кече мага жиберген анонсты жибердиңиз беле? Ошо ойдон эле жазып атты, Кайсыл анонс? Лайфтын анонсу. Жок, Адилет кайсы анонсту айтты? Мага айтты же кимге айтты? Кече биреже. Жок, мен анонс эмес, мен башка бир нерсени жиберген болчумун. Аны эртеңки деп. Хорошо. Анда Ал башка эртеңки эме эмес. самый Анда горячий эмени текст для анонса сейчас стоит и дизайн. Аны ошо талкуулап жаза алайлы анда, хорошо. И СКТ же эртең сториске эме жүктөп коесузбу, типа 4-күнү бизде лайф болот деген сыяктуу сторис жүктөш керек. Макул, алда немеге жазып койсуңарбы? Сторис могу жерге эме деп коюн, лайф жөнүндө анонс деп коюн эртеңкиге. Тиги неме пост деле сторис кылып коесуз да, туура? Ооба. Ти анонс менен дизайнды жасап берсе, ошо анонстун текстин эле бир пост кылып коебуз, плюс еще сториске жүктөп коебуз аны. Ооба. Анда неме болуп калат атпайбы? Чөйрө 3 пост алса, 4-күнчү бул болуп калабы? Ооба, 4-күнү жүктөй бериңиз. Анда бул кимдер деп Адилет даярдап берет, э? Адилет дизайн кылып берет, СММ команда текстин дайындап берет, анан эртең Instagram каналга жүктөп коебуз. Плюс еще пост про лайф. Ушул пост эле мен неме кылам, сторис кылып коем, э? И сторис кылып коюңуз, ооба. Макул. Все, на завтра у нас получается 2 поста и 1 сторис должен быть. Еще у кого, если есть какая-то идея про сторис, можете башат телеграм-каналына жүктөй берсеңер болот. Все, тогда это по Инстаграм мы закрыли вопросы. Давайте имени бөлүштүрөлү. Күздө Эмилгенин WordPress-тин баракчасын, Азыр у нас время есть еще. Так, пока есть время, оказывается. Сейчас я копировать. Может быть, Гринас. Саламатсыздарбы? Пока сайкал копировать кылчакты бир сунуш айтайын деген. Айта бериңиз эже. Муну азыр күздө эми страницаларды продвигать кылабызбы же жөн эле ошол боюнча кете берсинби? Я имею в виду реклама, таргет. Акча төлөппү? Ооба. Жок. Акчабыз жок да бизде. Ошол акчаны таргетке бергичек деп баарыбызга подарок таратып койсо кандай сон. Для начала кичине раскрутка кылыш керек эмеспи деп атпайбы? Бул общий баягындай. Жок, проблема деген биз азыр товар сатпайбыз да, ошондуктан бизде даже продвигать эткенде выхлоп жок да бизгечи. Типа артында эмне алабыз? Бизде бизнес жок. Товар сатпайбыз, эчтеке сата элекпиз пока шточу. Пока что үйрөнүп атабыз жасагандычы. Во-первых, во-вторых, биз азыр оригинальный дейин атпайбы, органический трафикти чогултуп атабыз да. Именно бизге керектүү клиенттерге жетиш үчүн, бизге керектүү аудиторияга бөлүшүш үчүн. Анан бизде опять же реклама кылганга ошол эле менторлор, инфлюенсерлер да, биз аларга акча төлөбөйбүз да. Чо жакшы. Анан эң жакшысы социальный проекттерде. Биз даже мисалы азаттыктарга, лимонго, клопко чыксак болот. И ошолору дагы биздин проекттерди айтып берет да. Анткени бизде бар проектттердин баары некоммерческий, ну как бы көбүнчөсү некоммерческий да. Кыргызстанга неметкен. Ошондуктан бизде наоборот выгодный ситуация, да, выгодный положение. Биз жөн эле жанагы айтып кеткен нерселер жасашыбыз керек. То есть силер өзүңөр жөнүндө көбүрөөк айтып беришиңер керек. Силер канчалык ошол жабык кокондон чыгып баштасаңар, ошончолук көп неме фидбек алып, ошончолук көп биздин брендтер бат-баттан жыла баштайт. Анткени силерге вкладывать эткен убакыт, силерге вкладывать эткен немени үмүттөр акталыш керек. Ошол үмүттөр
дүнү көрсөтүшүңөр керек да, силер жасап атасыңар депчи. Силер жасап атканыңар азыр Discord'ун ичинде көрүнүп атат, бирок сыртында жакшы неметилбей атат да. Фон кетпей атат да, жакшычы. Канчалык ошол фон көбүрөөк кетип баштаса, ошончолук көп органически развиваться этилет. Даже маркетинг акча бөлбөй туруп эле өлө бат-баттан развиваться этип кетиши мүмкүн да. Ошол жагын лучше иштеш керек. Агай, бизде 7 минутта калды. Сизге разрешение берип коеюн, сиз бизге түшүндүрүп берсеңиз, оюңуз кандай ушул күз демилгенин кайсы блокторун толтурайлы, кайсы блоктору кереги жок, же мен айта берейин, жылдыра берейин? Давайте мен айтып бере коеюн бат-баттан. Сейчас я вам дам разрешение. Во-первых, bizde сайт бар. Даяр. Жаңылыктар, бизден YouTube каналдар, бизден посыл, анан бизден проекттер. Ушуну эле эми сайт кылып чыгарыш керек да. Clubhouse демилге. Соответственно, биякта неме болот. Главный посыл 300 адам, вот неме кыскача. Анан могу сүрөттөрдү дагы алмаштырыш керек, живой сүрөттөргө, ошон үчүн көбүрөөк сүрөткө түшкөнгө аракет кылыш керек тоже. Жана тоодогу сүрөттөрдү эле иши дагы башка сүрөттөргө кошобуз. Анан бул жакта немелердин кереги жок. Фичалардын кереги жок. Жөн эле муну дагы могул текстти киргизиш керек. Күздеми деген эмне деген, күздемилге деген эмне деген түшүндө турган текст да. Биякта мисалы главный посыл болсо, биякта жакшы шрифттер менен жазып чыгыш керек. Күздемилге бул бла 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 деп. Кыскараак, допустим, 4 абзац. 4-5 абзац. Анан биз кимбиз дегенден скорее всего кереги жок, бирок бул жакта видео турбайбы, анан биз анонс видео жасайбыз деп атпадык беле? Помните? YouTube. Ушул жакка койсок болот. Биз кимбиз дегенде видео болот. Анан биякта сонун биз ар ким сүйлөп аткан видео биякта болот. Анан бул жакта дагы ушундай да калтырып койсо болот. Биз кимбиз? Бир сонун предложение, да, бир сонун предложение. Могу жерге пока азырынча как вариант Күздемилгенин YouTube каналында анонс видеосу бар го, ошону жүктөп турсак болобу азырынча? Ооба, как вариант жүктөп турса болот. Мына бияка дагы биздин сүрөттөрүбүз, допустим, могул жакта неменен жеренен тартып аткан колдор бар го, ошону койсо болот. Бул жерге болсо жер неменен келечектин тоого барган сүрөтүн койсо болот. Турган жерлер бар го. Анан телефон иштеп. Анан мыякта биздин миссия дегенге, опять же, мону койсо болот. Биздин максат, биздин принциптер. Эки жакка. Анан монун ордуна уже как раз уже проекттер башталат. Как раз 30 проектти ушул жака киргизебиз, 30 проект мындай квадратный 30 проект ылдый кете берет. Могул немелерге, логотиптерге, бердем. Партнерлорду коюп койсок болобу? Там азырынча пока Жылдыз Академияда. Ошо Жылдыз Академияны биздин менторлорду коюп койсо болот пока что. Пока азырынча. Анан отзывдарды калтырып койсо болот тоже. Ошол отзывдарга опять же биздин ичиндегилердин эле немесин калтырсак болот. Мисалы, Күздемилге или келечек биздин жашообузду кантип өзгөрттү деп жана сүйлөп атпайбыз, акырын чыгабыз депчи. Ошону как раз бияка чыгарып баштасак болот. Мисалы, биякта Светлананын сүрөтү болот, биякта Светлана, устат, анан биякта Светлананын цитатасы да. Ошол цитаталарды опять же лайфтардан или жанагындай таңкы немелерден алып чыгып койсо болот да. Или, например, Кутуча Арчебекке жазылган сөздөр да. Анан биякта сүрөттөр биздики баары дегенде активдүүлөр, прям ушундай эле слайд кылып койсо болот, баарын чыгып кете берет. Анан ар бир слайдта как раз мына биякта инстаграмдар бар,
ар бир иштеп аткандар өзүңөргө LinkedIn ачыш керек болот. Ошо LinkedInге силердин CV-ңер жазылыш керек болот. Как минимум Instagram, LinkedIn, анан калган Facebook, Twitter болсо да кошсоңор болот, кошпосо эчтеке болбойт. Ошол бияктан биздин будущий работниктер, получается, ошолорду анан через LinkedIn башкалар хантинг кылып алса болот да. Мунун кереги жок. Мону кошпойсо болот. Статистиканы киргизиш керек го дейм ага, мону алып таштасак болот, AO Skills'ти. Могу skills'ты алып салса болот, бирок могу статистиканы калса болот, как раз мына үчөөнү калтырып 300 адам. Короче, жана биздин 3-3 дегенибизди шага койсо болот. Анан бияка видеону кайталап калтырып койсо болот, или алып салса деле болот. Хорошо. Анан блог бар, бияка как раз дайджесттер чыгат. Жана чыгып атпайбы Telegramга. Ошондо биз Telegramга, Facebookка дайджестти чыгарбай, Гүлназ же сайт кылай чыгарат. Анан ошол сайттын ссылкасын эле социалдык сеттерге бөлүшүп коет да. Telegramга, Discordко, анан Facebookка, анан адамдар келип кайра ошол жактан окуйт. Бул жакка кирип бул жерден окуйт. Анан дайджестти окуп бүткөндөн кийин кайра эле биякты хоңду басып, немени көрүп алат да. Артка келип, эмне жөнүндө проект экенин кайра окуп алат. Анан так, буну алып салыш керек. Кереги жок. Акчаны. Форманы калтырып койсо болот. Сурооңор болсо бергиле. Муну форманы өзгөртсө болот. Могу тексттик ишне, маяка текстовый суроо кылып, атын, имейл, телефон кереги жок, subject кереги жок, анан бир неме, текстовый, текст ария. И все. Картаны кошуп койсо болот. Ким кайсыл жерде жайгашкан деп бизде бир жерде көргөм. Башатта бар. Башатта ошондой карта жасап койсо болот. Что көрүнсүн да, биз ар кайсы жакта жүрөбүз. Мындай картаны. Опять же бир немени ойлоп чыкса болот. Слоган. Бизде бир слоган бар. Башатта жүргөндө слоган. Башатта жок го дейм. Анан офистин кереги жок, полезный ссылкалар кереги жок. Футерди кыскача кылып койсо болот да. Хорошо. Анан цветтерин дагы көктүн ордуна, скорее всего, оранжевый, Адилет менен бениге бермөдө калды. И ушул жерден убакыт эме менен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Адилет бизге ушу күздө эмилге менен башатка түстөрдү тандап берсеңер.